Салам, бул Карагат техноблогу. Биз IT дүйнөсүндөгү жаңылыктар жана гаджеттер жөнүндө айтып беребиз. Анда кеттик. IT дүйнөсүнөн акыркы жаңылыктар. 2015 жылдын декабрынан бери биринчи жолу Apple Кытайда смартфон сатуу боюнча биринчи орунга чыкты. Counterpoint Research компаниясынын айлык эсебине ылайык 2021 жылдын октябрында Apple Кытайдагы смартфондорду сатуу боюнча Vivoдан ашып, Кытайдагы эң ири смартфон рыногунда биринчи орунду ээледи. Бул 2015 жылы декабрынан бери биринчи жолу болду. iPhone 13 сериясынын аркасында Apple компаниясынын смартфондорунун сатуусу айына 46%га өстү. Бул ири жеткирүүчүлөрдүн арасында эң жогорку көрсөткүч. Салыштыруу үчүн, жалпысынан Кытайда смартфон рыногу октябрь айында болгону 2%га гана өскөн. Башка негизги өндүрүүчүлөрдүн сатуусу октябрда өткөн айга салыштырмалуу төмөндөгөн. Аналитиктердин белгилешинче, камсыздоо маселелеринен улам Кытайда iPhone 13 Pro жана iPhone 13 Pro Max үчүн күтүү убактысы 4-5 жуманы түзөт. Кээ бир сатып алуучулар жаңы буюмду дароо алуу үчүн ашыкча төлөөнү жакшы көрүшөт. Жетишсиздик чөйрөсүндөгү жеткирүү чынжырчасы дагы көбүрөөк баалуулуктарды жараткан жогорку класстагы шаймандарга көбүрөөк басым жасап жатат. Xiaomi кирешеси 2021 жылдын 3-чейрегинде өстү, бирок пайдасы азайды, инвесторлор кайгырууда. Xiaomi смартфондорун сатуудан түшкөн киреше 0,4%га көбөйүп платого жетти, бирок бирдик менен алганда 5,18% төмөндөө байкалды. Xiaomi'нин финансылык натыйжаларынан байкоочулар кубанычта эмес, бирок объективдүү карасак, жыйынты канча деле жаман эмес. Компания Oppo, Vivo жана Honor сыяктуу атаандаштардын кысымынан жапа чегип жатат. Акыркы бренд Huawei компаниясынын биринчи бөлүгү болуп саналат жана Canalys'дин маалыматы боюнча отчеттук чейректе ал Кытайда 3-чү орунду ээлеп, рыноктун 18%ын түзгөн. Кол орунду ээлеген Xiaomi'ни 14% менен сүрүп чыгарган. Жалпысынан 2021 жылдын 3-чү чейрегинде Xiaomi'нин кирешеси 12,122 миллиард долларды түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8,2%га көбүрөөк. Бирок эксперттер андан көптү күтүп жатышкан. Ошол эле учурда компаниянын кирешеси 84%га азайып, 123 миллион долларды түздү. 3-чү кварталдын жыйынтыгы жарыялангандан кийин компаниянын акциялары 7%га арзандаган. Xiaomi смартфондорун сатуудан түшкөн киреше өткөн жылдын 3-чү чейрегинде салыштырмалуу 0,4%га өсүп, 7,5 миллиард долларды түздү. Жалпысынан алганда, дүйнөдө Xiaomi смартфондорун дааналык түрдө жеткирүү 5,18%га азайып, 44 миллион даанага кыскарды. Мунун эң айкын себеби өндүрүштө жайлаткан чиптердин жетишсиздиги. Кызыгы, Xiaomi отчеттук мезгилде да Кытайда жаңы дүкөндөрдү активдүү ачууну улантып, 2021 жылдын октябрында өзүнүн 10 миңинчи соода чекитин ачкан. Маалым болгондой, Xiaomi компаниясынын негизинен жарнама менен алектенген интернет бөлүмү жакшы иштеп, отчеттук мезгилде анын кирешеси 27%га өскөн. Компаниянын IoT продукциясын, тиричилик техникасын, акылдуу сааттарды жана башкаларды чыгарган бөлүмү дагы оң натыйжаларды көрсөттү. Бөлүмдүн кирешеси 15,5%га өсүп, 3,127 миллиард долларды түздү. iPhone жок болобу? Аналитик Min Chi Kuo 10 жылдан кийин iPhone Apple компаниясынын негизги продуктусу болбой калат деп болжолдогон. Анын ордуна аксессуардан толук кандуу гаджетке айлана турган кошумчаланган реалдуулук гарнитурасы келет. Жаңы түрү. Белгилүү аналитик Min Chi Kuo жакынкы келечекте AR гарнитурасы iPhone'дун ордуна Apple компаниясынын негизги аппаратына айланат деп эсептейт. 9to5 Mac цитата кылган Kuo'нун айтымында, бул жакынкы 10 жылда болушу мүмкүн. Бул кадамдын себептеринин бири компаниянын жетекчиси Tim Cook'тун Apple'дын кирешесинин диверсификациялоо курсу. Ошентип, бир нече жылдан бери компания жаңы кызматтарды киргизүү менен рынокто өзүнүн катышуусун кеңейтип келет. Алардын арасында программалык камсыздоо кызматтар пайда боло баштады. Мисалга алсак, Apple TV, стриминг кызматы, Apple Arcade жана башка көптөгөн кызматтар. Ошол эле маалда Tim Cook жашоосундагы негизги продуктуну, башкача айтканда, өндүрүшкө даярдалып жаткан кошумчаланган реалдуулук гарнитурасын бүтүргөндөн кийин гана пенсияга чыга турганы мурда кабарланган. Apple'дын максаты 10 жылдын ичинде iPhone'ду AR менен алмаштыруу, анткени кошумчаланган реалдуулук гарнитураларына суроо талап 10 жылдын ичинде жок дегенде 1 миллиарддан ашат, деди Kuo. Ошол эле учурда ал гарнитура көз карандысыз гаджет болорун жана анын иштеши үчүн смартфонго байлануунун кереги жок экенин белгилейт.
Дал ушундай жол менен Apple AR ийгиликтүү продуктуга айланат. Эгер AR гарнитурасы Mac же iPhone үчүн аксессуар катары гана сатылса, бул продукттун өсүшүнө жардам бербейт. Башка түзмөктөрдөн көз карандысыз иштеген AR гарнитурасы колдонуучунун эң толук жана ийкемдүү тажрыйбасын камсыз кылат, дейт талдоочу. Буга чейин мобилдик гаджеттерге процессорлорду жана модемдерди чыгарган Qualcomm компаниясынын президенти Криштиану Амон көпчүлүккө тааныш смартфондор 2022 жылы эле тарыхта кала баштаарын айткан. Ал ошондой эле алардын AR гарнитурасы же AR көз айнеги менен алмаштыра аларына ишенет. Мындай түзүлүштөр же IT гиганттарынын продукт линияларында бар, же активдүү иштелип чыгууда. Бул адамдын социалдык тажрыйбасын өзгөртө турган келечектин гаджеттери болот. Ал эми мунун технологиясы мурунтан эле бар, деди Qualcomm президенти. Биткоин коронавирустун жаңы штаммынан улам төмөндөдү. Коронавирустун жаңы вакцинага чыдамдуу вариантынын ачылышы инвесторлорду облигациялардын, иендин жана доллардын пайдасына тобокелдүү активдерден баш тартууга алып келди. Эң чоң санариптик валюта болгон биткоин 7,18% арзандап, дээрлик $70,000 $54,377 чейин төмөндөдү. Бул 12 октябрдан берки эң төмөнгү көрсөткүч деп билдирди Reuters. Окумуштуулар Түштүк Африкада, Ботсванада жана Гонконгдо табылган коронавирустун бир варианты мутациялардын адаттан тыш комбинациясына иммундук реакциялардан качып, жугуштуураак болушу мүмкүн деп айтышты. Токиодо жайгашкан Битбанктын өкүлү Юя Хасыгава штамдын өзгөчө башка өлкөлөрдө жайылышы инвесторлордун табитин андан ары начарлатышы мүмкүн деди. Биткоиндун өсүү потенциалы чектелиши мүмкүн жана рынок мындан аркы жоготууларга даярданышы керек. Ушул айдын башында биткоин $69,000 түзүп, бардык убактагы эң жогорку чекке жетти. Анткени анын инфляцияга туруктуулугу жөнүндө болжолдордон улам криптовалютага көбүрөөк ири инвесторлор акчаларын салышкан. Башкалары болсо тез пайда табууга басым жасашкан. Бирок санариптик акча туруктуу сактоо үчүн анын ылайыктуулугу жөнүндө суроолорду жаратып, өтө туруксуз бойдон калууда. Биткоиндорду ээрчиген башка монеталар да төмөндөдү. Эфириум базар капитализациясында чоңдугу боюнча 2-орунда, бир жумада эң төмөнкү деңгээлге чейин жетип, 11,6% төмөндөдү. Акыркы жолу $4070 болгон, бул 10 ноябрдагы рекорддук деңгээлден дээрлик 18% төмөн. Бир баскычты басуу менен маалыматты жок кылган USB флеш диск түзүлдү. Аппарат колдонуучу үчүн коопсуз, анткени электрдик детонатор ишке киргенде анын корпусунун бүтүндүгү бузулбайт жана флеш дискте сакталган маалыматтар калыбына келтирбестен жок кылынат. Ростек мамлекеттик корпорациясынын технодинамика холдингинин жаңы иштеп чыгуусунда эс тутум чиптери, энергия менен камсыздоо жана башкаруу элементтери бир корпуста жайгашкан. Флеш дисктен маалыматты жок кылуу керек болсо, колдонуучу аппараттын аягындагы баскычты басат. Орнотулган электр менен камсыздоо электрдик детонаторду иштетет, ал басма схемасын кумулятивдик акым менен күйгүзөт. Ошол эле учурда иштин бүтүндүгү бузулбайт, бул колдонуучунун коопсуздугун кепилдейт. Иштеп чыгуучулар аспапты узак мөөнөттүү сактоодо коопсуздук, механикалык жана климаттык факторлорго туруктуулук боюнча сынап көрүүнү, ошондой эле корпустун дизайнын ар кандай варианттарын иштеп чыгууну пландаштырууда. Өзүн өзү жок кылуучу маалыматты сактоочу түзүлүш илимий өндүрүш ишканасы Краснознаменецтин демилгеси менен иштелип чыккан. Эс тутумдун көлөмү флеш дисктин көрүнүшү сыяктуу каалаган нерсе болушу мүмкүн, кардардын каалоосуна жараша. Аппараттын потенциалдуу керектөөчүлөрү мамлекеттик органдар, ошондой эле жашыруун маалымат менен иштеген компаниялар болушу мүмкүн. Realme GT Neo 2 субфлагманы кымбатыраак iPhone 13 Pro Max'ты ишенимдүү айланып өттү. DxOMark смартфондун кубаттуулук подсистемасын баалап, аппарат абдан тез зарядоо үчүн жогорку баллга ээ болду. Realme GT Neo 2 субфлагманы DxOMark'тын рейтингинде лидерлердин бири болуп чыкты. Мында смартфондун кубаттуулук подсистемасы бааланган. Түзмөк 94 упай топтоп, Oppo Reno 6 лидеринен болгону 2 упайга гана артта калды. Бирок жакынкы тизмедеги iPhone 13 Pro Max'тан 5 упай алдыга озуп чыкты. Эске салсак, бул категорияда булак эксперттери автономияны дагы кубаттоо ылдамдыгында баалаган, ошондуктан 94 упай алган Realme GT Neo 2 89 упайы бар Apple компаниясынын флагманына караганда автономдуу дегенди билдирбейт. Жөн гана акыркысын зарядтоо үчүн бир топ убакыт талап кылынат. Tesla башка рыноктун катышуучуларын электр унааларына өтүүнү тездетүүгө мажбурлоодо. Немис өндүрүүчүсү Volkswagen Wolfsburgдагы негизги заводун электр унааларын жасоого айландырууну көздөп жатат.
Мунун себеби Tesla жана жаңы Кытай өндүрүүчүлөрүнүн рынокту каптап жаткандыгы. Volkswagen'in басма сөз катчысы Майкл Манскинин айтымында, Tesla Берлинге жакын жерде курулуп жаткан жаңы завод максималдуу кубаттуулукта жумасына 5000ден 10.000ге чейин унаа чыгараларын жарыялоо менен өнөр жай үчүн өндүрүмдүүлүк жана масштабда жаңы стандарттарды белгилөөдө. Бул 2020-жылы Германиянын аккумулятордук электр унааларын өндүрүүдөн 2 эсе көп. Немис унаа өндүрүүчүлөрү эффективдүү EV жасоочу платформаларды кууп чыгуу үчүн күрөшүп жатышат. Азыр Volkswagen ID3 электр унаасын чыгарууга 30 саатка жакын убакыт керектелсе, ал эми Tesla модель 3 жасоо үчүн болгону 10 эле саат керектелет. Wolfsburgдагы Volkswagen заводу 50.000ден ашуун кызматкери бар дүйнөдөгү эң ири автоунаа өндүрүүчүсү. Учурда ал электр унааларын чыгарбайт, бирок компания аны 2020-жылдан тарта Троица долбоорунун алкагында электрдик седандарга жылдырууну пландаштырууда. Бирок автогигант аккумулятор бизнеси боюнча башка IPO пландарына кошумча түрдө өзүнүн зарядтоочу бизнесин тизмектеп чыгууну карап жатат. Дүйнөдөгү биринчи 3D принтерден жасалган көз протези бейтапка ийгиликтүү орнотулду. Дүйнөдө биринчи жолу 3D принтер аркылуу протездик көздү алган адам Улуу Британиядагы Moorfields Eye Hospital NHS фондунун пациенти болгон. 3D басып чыгарылган көз протези салттуу акрил протезине караганда артыкчылыктарга ээ. Негизги айырмасы ал кадимки протезге караганда реалдуу көрүнөт жана чыныгы көзгө катуу окшошот. Салттуу акрил протездөө процессинин татаалдыгына байланыштуу балдарга жалпы анестезия керек болушу мүмкүн. Бирок 3D басып чыгаруу ыкмасынын инвазивдүү эмес чаралары анестетиктерди колдонуудан качууга мүмкүнчүлүк берет. IT дүйнөсүндөгү жаңылыктарды дагы билгиң келсе, лайк басып, комментарий калтыр. Биздин каналга жазылганды унутпа.